Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Ta'alaga çeksiz şükürlerde aytıp, süyüktü Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ga, jana anın übülösüne, anın dostlarına, sahvalarına, bardığına Allah Ta'ala'nın salamın, jana tınçlığın tilep, bugünkü sabahımızda başlayız inşallah. Bugün biz inşallah okuyasını okup, okuyasından aybay köptөгөн sabaqtарды ала турган, үлгүлөрдү ала турган сахаба бул Амр ибн Джамух. Амр ибн Джамух заимун мин зуамаи Ясриба фил жахилияти. Амр ибн Джамух жахилия дорунда Ясриптин, башкача айтканда азыркы аты Мадинанын башчыларынын, улуу мартабалуу адамдарынын бири болгон. Ошондой эле Бани Салама деген уруунун башчысы болот. Бул сахаба исламдык кабыл электен мурун эле аябай адамдарга жакшылык кылууну жакшы көргөн, берешен болгон, жомарт болгон аябай. Ошондой эле жахилия дорунда ислам келе электе ошол башчыларынын абройлуу, бай, мансаптуу адамдардын бир адаты болгон. Ал кандай адат болгон? Өздөрүнө жыгачтан болгон, же болбосо таштан болгон буттарды жасап алышкан, эстеликтерди жасап, аларды кудай кылып алышкан. Күнүгө эртең менен жана кечинде барып, аларга салам айтып, береке тилеп, дуа кылып аларгачы ошентип турушкан да күнүгө. Жана аларга курбандык чалышкан, кой союшкан, эчки союшкан, жада калса ат төлөрдөн бери союп жиберишкен, ошол эч кандай пайдасыз эле таштар үчүн. Алар ойлошкон да, бул бизге кудай болуп берет деп, тескерисинче булар аларга кам көрүшкөн да. Алардын кудайчалары эмес, булар аларга кам көрүшкөн. Жана алардан аябай баштарына көйгөйлөр келе турган болсо, ар кандай оорчулуктар келе турган болсо, анда алар ошолорго барып, ошолордон жардам сурашкан да. Ва кана санаму Амр ибн Джамух юд'a Маната ва иттахазаху фи нафисил хашаб. Амр ибн Джамухтун өзүнүн бир сүйгөн буту болгон, ал үйүнүн эң төрүнө коюп койгон да. Аны эң мындай кымбат жыгачтардан жасатып алган да. Аны Манат деп атап койгон. Ва кана шадидул исрафи фи риаятихи ва инаяти бихи ва тадмихихи ва би нафаисит тиби. Субханалла, караңыз, ал аябай ал бутка ушунчалык көп исраф кылган дейт да. Акчаларын кетирген, көп нерселерин курбан кылып берген дейт да. Анын чаңдарын арчыган дейт. Аябай кымбат атырларды алып, аларга чачып, мисктерди алып, сүйкөп турган, чаңдарын арчып, аябай көп убакыт бөлгөн дейт да. Субханалла, караңыз. Бир кудай ошондой боло алабы, мындай алсыз? Албетте жок. Ал өзүнө өзү кам көрө албайт, таш, акылсыз, жансыз нерсе. كان عمرو بن الجموح قد جاوز 60 من عمره حين بدأت أشعة الإيمان تغمر بيوت يثرب بيتا فبيتا على يد المبشر الأول مصعب بن عمير. Бирок Аллах Тааланын каалоосу менен Мус'аб ибн Умайр радиаллаху анху, Аллахтан разы болсун, пайгамбарыбыздын даватын, пайгамбарыбыздын чакыруусун, ислам динин Мадина шаарына алып келген биринчи ушул сахаба. Жана барган сайын Мадина шаарынын үйлөрүн ислам нуру каптап турду да. Барган сайын ислам нуру Мадинага тарап баштады. Мындайча айтканда, ислам динин кабыл алып баштады Мадина эличи. Ал кезде Амр ибн Джамухтун жашы 60-тан ашып калган дейт да. Аябай кары болуп калган дейт. فآمن على يده أولاده ثلاثة معوذ ومعاذ وخلاد وترب لهم يدعى معاذ ابن جبل. Субханалла, бирок ошол Амр ибн Джамух ислам динди кабыл алган эмес болчу. Анын 3 баласы бар эле. Алар Муавваз, жана Муаз, жана Холлад деген 3 баласы ислам динин кабыл алышкан да. Ошо Мус'аб ибн Умайрдин колунда. Жана алардын досу болгон Муаз ибн Джабал деген бала дагы ислам динин кабыл алат. Ва аманат ма абнаихи саласати уммухум Хинду. Ошондой эле алардын апасы болгон ошол 3 баланын, башкача айтканда Амр ибн Джамухтун аялы, ошол дагы ислам динин кабыл алат. Ва хуа ла я'рифу мин амри иманихим шай'ан. Бирок эң эле таң калыштуусу,
Амр ибн Жамух өзүнүн аялы, өзүнүн 3 баласы ислам динин кабыл алып, исламга кирген жөнүндө кабары болгон эмес да. Алар айтышкан эмес. رأت هند زوجة عمرو بن الجموح أن يثرب غلب على أهلها الإسلام وأنه لم يبقى من السادات الأشراف أحد على الشرك سوى زوجها ونفر قليل معه. عمرو بن الجموح аялы Хинд Мадина эли баары дээрлик баары ислам динине кирип, бир гана анын күйөөсү Амр ибн Жамух жана аны менен бир канча адамдар исламга кирбегенин көрөт. Күбө болот ошол нерсеге. Ва канат тухиббу ва тужиллуху ва тушфиqu алейхи мин ан ямута ала ал-куфри фаясира ила-н-нар. Алар дагы деле ширкте калган болот да. Ширкте калып, буттарга сыйынып жүрүшкөн, ислам динине кирбей. Бирок анын аялы ага аябай боорукер болуп, боору ооруп, ага аябай жүрөгү ооруп, кайгырат. Өзүнүн күйөөсү да. Эгер ушул ширкте буттарга сыйынып жүрүп өлүп кете турган болсо, тозокко түшөт. Ошону билет да аялы. Тозокко түшүшүн билип, аябай жүрөгү ооруп, кайгырат өзүнүн күйөөсүнө. وكان هو في الوقت نفسه يخشى على أبنائه أن يرتدوا عن دين آبائهم وأجدادهم وأن يتبعوا هذا الداعية مصعب ابن عمير. Амр ибн Жамух өзүнүн үй бүлөсү, балдары, аялы ушул Мусаб ибн Умейрди, пайгамбарыбыздын динин алып келген сахабаны ээрчип кетишет деп аябай коркот да. Аллази истатаа фи замани қалилин ан юхаула касиран минан наси ан динихим ва ан юдхилахум фи дини Мухаммадин. Себеби Мусаб ибн Умейр аябай сөзгө чечен сахаба болот, өзүнө тартат да ислам дининечи. Ислам динine тарткан үчүн аябай анын колунда көптөгөн адамдар ислам динine кирет да, Мадина эличи. Ошодон коркуп сестенет, аябай коркуп, мен балдарым дагы кирип кетпесе экен деп аябай тиет ошол нерседен. Фaqala li zawjatihi ya Hind ihzari an yaltaqiya awladuka bi hadha ar-rajul, yani Mus'ab ibn Umayr hatta tara ra'yana fihi. Ошондо айтат өзүнүн аялына: "Эй Хинд" дейт, "Сен балдарыңан этият бол, балдарың карап жүргүн" дейт. Мына Мусаб ибн Умейр деген киши Меккеден келип ислам динине киргизип жатат, чакырып жатат. Ошого азгырылып кетпесин, этият болгонуң деп өзүнүн аялына буйрук берет. Фaqalat sam'an wa ta'atan walakin hal laka an tasma'a min ibnika ma'aza ma yarwihi an hadha ar-rajul. Албетте башием деп айтат да аялчы. Бирок Муаздан угуп көрбөйсүңбү ошол кишиден уккандарын деп айтат күйөөсүнө. Фaqala вайхаки ва хал суба Муазун хал динихи ва ана ла а'лам. Ошондо таң калып кетет да, субханалла. Не болду? Муаз дагы анын динине эришип кеттиби деп чочуп коруп кетет да. Мен билбестен туруп алар ислам динине кирип кеттиби деп чочуп кеткенде fa ashfaqat al-mar'atu salihatu ala shaykhi wa qalat. Ошондо аялы боору ооруп кетет дагы, ага чындыкты айтпай коет да. Калла валакиннаху хадара бa'да маджалиси hadha ad-da'iyati wa hafiza shay'an mimma yaquluhu. Ошондо аялы: "Жок, бирок ал балдарың" дейт. Ошол Мусаб ибн Умейрдин айткан сөздөрүн жаттап алды, бир канчасын жаттап алыптыр дейт да. Faqala ud'uhu ilayya. Ма аны чакырчы дейт өзүнүн баласын. Falamma hadara bayna yadayhi qala asmi'ni shay'an mimma yaquluhu hadha ar-rajul. Мусаб ибн Умейр айтып жатат да, ошол киши айтып жаткан сөздөрдү мага дагы айтып берчи деп баласына айтканда, баласы айтат: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ар-рахманир-рахим. Малики яумид-дин. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فاتحة سورة أخبرته فقال ما أحسن هذا الكلام وما أجمله. Bunu batası Subhanallah, бұл қандай ғана қос сөз екен, өте сонун сөз екен, таң қалышты дейді да. Ава куллу каламихи мисли хаза, анын айтып жаткан бардык сөздөрү ушундайбы дейт да. Ислам жөнүндө айтып жаткан сөздөрдүн баары ушундайбы дегенде фaqala Муаз, ошондо Муаз айтат:
وأحسن من هذا يا أبتا فهل لك أن تبايعه فقومك جميعا قد بايعوه سكت الشيخ قليلا ثم قال. Ошондо баласы айтат, жок ата дейт да, анын айткан сөздөрү bundan дагы жакшы сөздөр дейт да, мындан дагы жакшы сонун сөздөрдү айтып жатат. Сен дагы аны ээрчибейсиңби, аны менен антташып, анын динине кирбейсиңби дейт да. Сенин коомуң баары динге киришти, бир эле сен калдың, сен менен бир канча адамдар калышты деп айтканда, ал карыя унчукпай туруп айтат да. لست فاعلا حتى أستشير مناة فأنظر ما يقول فقال له الفتى وما عسى أن يقول مناة يا أبتا وهو خشب أصم لا يعقل ولا ينطق. Ошондо унчукпай туруп айтат, жок мен манат менен бунун буту немеге сыйынган эстелиги кудайчасы, ошол менен кеңешпей туруп мен бир кадам таштай албайм, эч нерсе кыла албайм дейт да. Сөзсүз аны менен кеңешишим керек, андан сурашым керек дегенде баласы айтат, эй ата, ал эч нерсе дей албайт, эч нерсе кыла албайт ал дейт да баласычы. Ал жөнүн гана бир жыгач болуп жатпайбы, эч нерсени укпайт, акыл жүгүртпөйт, ой калчабайт, жана сүйлөбөйт да эч нерсени дейт да. Жансыз эле бир нерсе ал жыгач да. Өзүңөр эле жасап алдыңар го ал нерсени бут кылып. Ошол кантип эле мындай кудай болсун деп айтат да баласы. Ошондо айтат атасы. Ай бир аз ачууланып кетет дагы. Култу лака лан aqta'a amran dunahu. Мен аны менен кеңешпей туруп эч нерсе кылбайм деп катуу айтып салат. ثم قام عمرو بن الجموح إلى مناة وكانوا إذا أرادوا أن يكلموه جعلوا خلفه امرأة عجوزا فتجيب عنه بما يلهمها إياه في زعمهم. Субханалла, караңыздар. Ошондо барды дейт, Амр ибн Жамух өзүнүн үйүн төрүнө коюп койгон эстелигине кудайчасына барды дейт. Эгер булар кудайчасы менен сүйлөшкүсү келе турган болсо, ал эстеликтин кудайчанын аркасына бир жашы чоң кемпирди коюп коет экен да. Анан ал кемпир ал кудайчадан угуп туруп, анан берки адамдарга айтып берет экен да. Мындайча айтканда кудайчадан алардын оюнда дейм, алардын оюнда кудайчаны угуп, буларга кудай, алардын кудай эмне деп атканын айтып берет экен, ортомчу болупчу. ثم وقف أمامه بقامته الممدودة واعتمد على رجله الصحيحة فقد كانت الأخرى عرجاء شديد العرج فأثنى عليه أطيب الثناء ثم قال дейт. Ошондо кемпирди коюп туруп аркасына, бул болсо алдына туруп алыптыр дагы, бир буту чолок да, бир буту чолок эмес буту менен алдыраак коюп, чолок эмес бутун алдыраак коюп таянып турду дагы дейт. Ал эстелигин аябай мактаптыр да, болушунча мактап, жакшы сөздөрдү айтып туруп, эң сонун сөздөрдү айтып туруп, эй мана дейт, эй манат дейт. لا ريب أنك قد علمت بأن هذا الداعية الذي وفد علينا من مكة لا يريد أحدا بسوء سواك. Эй манат, Меккеден келген бул даватчы дейт, исламга чакырып аткан адам дейт. Бир гана сага гана жамандык каалайт дейт, башка эч кимге жамандык каалабайт, бир гана сага гана жамандык каалап жатат дейт. وأنه إنما جاء لينهانا عن عبادتك. Ал сага ибадат кылуудан тыюу үчүн гана бизге келди дейт. Ошон үчүн сага жамандык кылып жатат ал. وقد كرهت أن أبايعه على الرغم مما سمعته من جميل قوله حتى أستشيرك فأشر علي فلم يرد عليه منات بشيء. Ошондо мен анын айткан аябай кооз сөздөрүн уксам дагы, анын сөздөрү мага жакса дагы дейт. Мен сага сен менен кеңешпей туруп аны ээрчиштен тыйылдым дейт да. Аны ээрчигенди жаман көрдүм дейт. Биринчи сен менен кеңешишим керек дейт. Сен менин кудайымсың дейт, мындайча айтканда. وقد كرهت أن أبايعه على الرغم مما سمعته من جميل قوله فقال لعلك قد غضبت وأنا لم أصنع شيئا يؤذيك بعد. Анын эстелиги кудайчасы эч нерсе дебейт да, мындайча айтканда, үн чыгарбайт да эми. Ошондо сен аябай мага ачууландың окшойт дейт да. Эми мындан кийин мен сага эч качан зыян бербейм, сага ибадат кылуумду эч качан таштабаймын мындан кийин дагы дейт. ولكن لا بأس
فسأتركك أياما حتى يسكت عنك الغضب. Бирок мен сени бир канча күн таштап коем, бул жерде туруп турасың, келбейм дейт. Сен өзүңдүн немең бүтсүн дейт да, мындай ачууң кетсин, мага ачууланып жатасың да дейт азыр. Ошол ачууң бир аз басылсын, өзүңө кел, анан кийин келем дейт да. كان أبناء عمرو بن الجموح يعرفون مدى تعلق أبيهم بصنمه مناتا. Анын балдары 3 баласы атасынын ал сонамга, ал кудайчага ушунчалык байланып, аябай жакшы көргөнүн билишет болчу балдары. وكيف أنه غدا مع الزمن قطعة منه ولكنهم أدركوا أنه بدأت تتزعزع مكانته في قلبه وأن عليهم أن ينتزعوه من نفسه انتزاعا فذلك سبيله إلى الإيمان. Ал аябай көп убактысын ширкте өткөрүп жатат да атасычы. Ага балдары чыдабады да, балдары чыдабай атасын да мындай исламдын бир аз немесин көрдү да, сүрөнү окуп берди, Аллах Тааланын сөзүн окуп берди. Ошодон жүрөгү бир аз олку солку болуп жүрөт болчу. Анын балдары сезди. Ошол нерседен бир жолу чыгарып жиберейин деп балдарычы ошого аракет кылып жатышты да. Адлажа абнау Амр ибн الجموح مع صديقهم معاذ بن جبل إلى مناة في الليل وحملوه في مكانه وذهبوا به إلى حفرة لبني سلمة يرمون فيها أقذارهم وطرحوه هناك وعادوا إلى بيوتهم دون أن يعلم بهم أحد. Ошентип балдары кечинде бардыгы укташканда 3 баласы жана алардын досу Муаз ибн Жабал төртөө болуп Манат турган, анын кудайчасы турган комнатага кирип туруп, аны көтөрүп ал чыгып кетишет да. Ал чыгып кетишет дагы бир жерде чуңкур жер бар да, кудукка окшогон. Ал жерге таштандыларын таштайт болчу да адамдар. Ошол жерге алып барып туруп, ал кудайчасын ыргытып жиберет. Таштандылардын арасына таштап салышат дагы, кечинде эч кимге билдирбей кайра келип жатып алышат. فلما أصبح عمرو دلف إلى صنمه تحيته فلم يجده فقال ويلكم من عدا على إلهنا هذه الليلة فلم يجبه أحد بشيء. Ошентип Амр ибн Жамух эрте менен турат дагы, секейин өзүнүн сыйна турган кудайчасына барат. Барса жок да, таппай калат дагы. Ушунчалык жини келип кетет дагы. Ким менин немеме тийди дейт да, менин кудайчама ким тийди деп аябай кыйкырып издейт ошол жактарды. Издеп таппай коет да, эч ким айтпай коет. Көргөн эмес да эч ким. فتفق يبحث عنه في داخل بيت وخارجه وهو يرغي ويزبد ويتحدد ويتوعد حتى وجده منكسا على رأسه في الحفرة فغسله وطهره وطيبه وأعاده إلى مكانه وقال له. Ошентип аябай наракты издейт, буякты издейт. Кудум баягы мисалы жини келгенде уйлардын мисалы мурдунан аябай көбүктөр, ооздарынан көбүктөр чыгат го. Кудум ошондой болуп, жини келип ооздарынан ошондойлор чыгып турду дейт да, жини келгени үчүн. Көздөрү кызарып кетти дейт. Ошентип барып баягы жерден таап алат, өзүнүн кудайчасын таап алат дагы. Аны алып кайра жууп, тазалап, атырларды, мисктерди коюп бага, анан кийин ордуна коет дагы, айтат. Амма валлахи лау а'ламу ман фа'ала бика хаза ла ахзайтуху. Аллага касам ичем, эгер сага бул нерсени кылган адамды тапсам дейт, ошону билип алсам дейт, ага өтө катуу зыян берип айтат. Эй Манат, Аллах Таалага касам ичип айтам. Ма а'ламу ман яснау бика хазаллази тара. Мен сага бул нерсени кылып жатканды мен биле албадым, эч таппадым дейт да. Фа ин кана фика хайрун фатфа'ис шарра ан нафсика. Эгер сенде бир жакшылык боло турган болсо, сен өзүңдү кору дейт. Өзүңдү өзүң кору дейт. Сен кудайчасың, өзүңдү өзүң кору, мынакей кылыч деп мойнуна илип берип атат кылычты. Ва хаза сайфу ма'ка. Бул кылыч сен менен болсун. Сумма ава ила фирошихи. Ошентип кайра барып төшөгүнө жатып уктап калат. فما إن استيقن الفتية من أن الشيخ قد غط في نومه حتى هبوا إلى الصنم. Балдары карыя төшөгүнө жатып уктаганынан кабар алышат дагы, дароо туруп кайра барышат ошого. فأخذوا السيف من عنقه وذهبوا به خارج المنزل وقرنوه إلى كلب ميت بحبل. Кылычты алышып, бутжаны алышат дагы, бутту.
алып барышып бир өлүп калган итке байлап туруп жип менен байлашат дагы. Ва алқу бихима фи би'ри либани саламата тасилу илейхил ахзара ва татажаммау фиха. Ошол ташталган жерлерге барып таштап салышат, кайра жип менен байлап туруп өлгөн итке байлап таштап салышат да. فلما استيقظ الشيخ ولم يجد الصنم خرج يلتمسه فوجده مكبا على وجهه في البئر مقرونا إلى كلب ميت وقد صلب منه السيف فلم يخرجه هذه المرة من الحفرة وإنما تركه حيث ألقوه وأنشأ يقول لي ертеменен ал карыя турат дагы, таппай калат да, кайра издеп жөнөйт. Кайра издеп ошол жака барса, ошол эле жерде башы жерге сайылып, ошол итке байланып жаткан болот таштандылардын арасында. Анан аны көрөт дагы, албай коет да. Албай кайра кетип калат үйүнө. Кетип калат дагы айтат: "Аллага касам ичем" дейт. "Лау кунта илахан лам такун анта ва калбун вастабирин фи qarnin." Аллага касам ичип айтам дейт. Эгер сен чыныгы Кудай болгонуңда дейт да, антип таштандылардын арасында итке байланып жатмак эмессиң, өзүңдү корумаксың дейт да, жок дегенде. "Сумма ма лабиса ан дахала фи динилlah." Ошентип дароо ислам динин кабыл кылат. "Тазавваqa Амр ибн al-Jamuh min halawati al-iman." Амр ибн al-Jamuh имандын лаззатын, имандын рахатын татат. "Ма жа'алаху я'адду банана an-nadami ala kulli lahzatin qadaha fi shirk." Иманга киргенден кийин ширкте мушрик болуп өткөргөн ар бир убактысын, ар бир минут, ар бир секундасы үчүн ушунчалык кайгырып, өкүнүп жатты. Fa aqbala ala ad-dini al-jadid bi jasadihi wa ruhihi. Ошентип жаңы динге денеси менен дагы, руху менен дагы киришип кетти. Wa wada'a nafsahu wa malahu wa waladahu fi ta'ati Allahi wa rasulih. Жана өзүн дагы, өзүнүн жанын дагы, малын дагы, өзүнүн балдарын, үй бүлөсүн ошол ислам дини үчүн сарптады, курбан кылды. وما هو إلا قليل حتى كانت أحد فرأى عمرو بن الجموح أبناءه الثلاثة يتجهزون للقاء أعداء الله. Андан көп эле Ухуд газвасы болот, Ухуд согушу болот. Ошого 3 баласы даярданып жатканын көрөт. Аллах Тааланын душмандары менен согушу үчүн жолго аттанайын деп атышканда 3 баласын даярданып жатканын көрөт дагы. Ва назар илейхим година раихина ка устиш шара. Жана худум өзүнүн балдарын арстандын балдарындай, мындай талаанын арстаны болот, аябай жырткыч. Ошондой арстандай көрдү дейт да 3 баласын. Ва хум ятавахажуна шауқан ila нейли шахадати вал фаузи би мардатилlah. Ал балдары аябай шейиттикти ушунчалык жүрөктөрүнөн каалап, жүздөрүнөн жанып жатты дейт да. Мындай эч кандай жүздөрүндө коркуу деген нерсе жок да. Кайра шейит болом деген мындай каалоолору бар эле дейт, Аллах Тааланын ыраазычылыгы үчүн. Fa asarul mawqifu hamiyatahu. Ошентип аны балдары жана согуш талаасы аны өзүнө тартты да, мындай айтканда дем берди да ошол көрүнүшчү ага. Ва азама ala an yaghduwa ma'ahum ila al-jihad tahta rayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Аны көрүп ал карыядагы 60-тан ашкан да жашы. Пайгамбарыбыз менен чогуу ошол согушка барууну каалады да, газвага, Ухуд газвасына барууну каалады. لكن الفتية أجمعوا على منع أبيهم مما عزم عليه فهو شيخ كبير طاعن في السن. Бирок балдары ага тоскоолдук кылышты да, жөнөтпөшкө тоскоолдук кылышты. Себеби ал карыя эле да, аябай карып калган болчу. Бир жагынан бир буту аябай катуу чолок болчу да, аябай чолокто басат болчу. Вакыт азарахуллах азза ва жалла фи ман азарахум фaqalu lahu. Аллах Таала бирөөнүн үзүрлөрү боло турган болсо, аларга үзүр берет да, урукчанын буту чолок, ар кандай үзүрлөрүнө карап Аллах Таала уруксат берет болчу газвага барбашына. Фaqal ага айтышты: "Я абана инна Аллаха азарака." Балдары: "Эй атаке" дешти да. Аллах Таала сага үзүр берди, барбай койсоң болот. Фa'алама tukallafу nafsaka ma afaka Аллаху минху. Аллах Таала бул милдеттен сени түшүрдү, бул милдетти сага жүктөбөдү, себеби сенин үзүрүң бар го, уруксат берди сага барбашыңа. Неге өзүңдү кыйнап жатасың, өзүңө милдет алып жатасың дегенде.
فغضب الشيخ من قولهم أشد الغضب. Атасы ушунчалык ачууланып кетти дагы, пайгамбарыбызга дароо туруп барды, пайгамбарыбызга арызданып барат. Ey Аллахтын элчиси дейт да, инна абнаи хаулай юридуна ан яхбисуни ан хазал хайри ва хум ятазаррауна би анни а'ражу. Ey Аллахтын элчиси, менин балдарым мени Ухуд газвасына жөнөтүүдөн тыйып жатышат, мага каршылык кылып жатышат, шейиттик мартабасынан мени тозгонго аракет кылып жатышат бул жакшылыктан деп арызданып барганда, Wallahi inni la arju an ata bi arjati hazihi al-jannata. Айтат ошентип айтат дагы, мен Аллах Таалага касам ичип айтам, ушул чолок бутум менен бейишке кадам таштаганды каалаймын. Ушунчалык ниет кылып жүрөм ушуну деп айтат да пайгамбарыбызга. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لأبنائه عن بالدارنا пайгамбарыбыз دعوه لعل الله عز وجل يرزقه الشهادة. Кой бергиле бара берсин, жон койгула дейт. Аллах Таала балким буга шейиттикти насип кылар дейт. فخلوا عنه إذعانا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. Пайгамбарыбыздын буйругуна баш ийип аны кое беришет, жон коюшат. وما إن أزف وقت الخروج حتى ودع عمرو بن الجموح زوجته ودع مفارق لا يعود. Андан көтпөй эле үйүнө барып даярданып, өзүнүн үй бүлөсү менен, аялы менен коштошот. Эч качан кайтпагандай коштошот да. Андан кийин сумма иттажаха илал киблати ва рафа'a каффайхи илас сама'i ва qol. Андан кийин кыблага карап, эки колун асманга көтөрүп дуа кылат да. Аллахумма арзукни аш-шахадата ва ла таруддани ила ахли хаибан. О Аллахым дейт, мага шейиттикти насип кылгының дейт да. Мен үйүмө кайтып келбейин дейт, үй бүлөмөчү. Себеби үй бүлөмө кайтып келе турган болсом, шейиттик насип болбой калат деп атат. Сумма инталака юхиту бихи абнаху саласату ва жуму'ун кабиратун мин qawmihi бани Саламата. Ошентип Ухуд газвасына жөнөп кетишет. Аны айланасында 3 баласы коруп жүрөт. Жана Бани Салама урусунун адамдары да жүрөт жанында. Валамма хамия ватисал ма'ракати ва тафарраqa an-nasu an Rasulillah sallallahu alayhi shuhida Amr ibn al-Jamuh yamdi fi ar-ra'il al-awwal. Билесиздер, Ухуд газвасында, Ухуд согушунда мусулмандар жеңилип калат, пайгамбарыбыз сахабалары жеңилип калышат. Ошол учурда бардыгы качып жөнөшөт да, мусулмандарчы качып пайгамбарыбыздан да качып жөнөшкөндө Амр ибн Жамух кошундун аскерлеринин эң алдында болчу дейт да. Качпай эң алдында турат болчу дейт, пайгамбарыбызды коруп. Ва ясибу ала риджилхи сахихати васбан ва хуа якул. Чолоңдоп, буту чолок дейм, бир буту чолок. Чолок эмес, буту менен аябай катуу басып таянып айтып жатты дейт. Инни ла муштакун илал жаннати. Мен бейишти ушунчалык сагынган адаммын дейт да. Бейишти ушунчалык сагындым деп аябай айтып жатты. Inni la mushtaqun ilal jannati. Wa kana wara'ahu ibnuhu Khullad. Анын аркасында анын баласы Khullad бараткан эле. Wa ma zala ash-shaykhu wa fatahu yujalidani an Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam hatta kharra sari'aini shahidaini ala ardil ma'rakati. Ошентип пайгамбарыбызды коруп, Амр ибн Жамух жана анын баласы Khullad экөөтең пайгамбарыбызды коруп жатып, экөөтең шейит болушат ошол жерде. Лейса бейнел ибни ва абихи илля лахазат. Баласы менен атасынын өлгөнүнүн арасында бир канча гана убакыт өткөн дейт. Көздү ачып жумганчалык эле убакыт өттү дейт. Ва ма ин вадa'атил мa'rakatu aw zaraha hatta qama Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ila shuhada'i Uhud liyuwariyahum turabahum. Faqala li ashabihi. Газва согушу токтогондо дейт, токтогондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам турат дагы, шейиттердин алдында турат дагы, Ухуд согушундагы айтат сахабаларына: "Холлухум бидимаихим ва жирахихим фа ана аш-шахиду алейхим." Аларды кандары менен, жаракаттары менен ошол бойдан көмгүлө дейт да, деп айтканда. Мен аларга күбөмүн дейт. ثم قال ما من مسلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة يسيل دما اللون كلون الزعفران والريح كريح المسك. Ошондо айтат пайгамбарыбыз дагы:
кайсы гана бир мусулман болбосун дейт, Аллах Тааланын жолунда жаракат ала турган болсо дейт, денесинен кыямат күнү дейт, сөзсүз түрдө каны агып келет дейт да. Ал адам кыямат күнү каны аккан абалда келет, анын каны дейт зафаран гүлүндөй дейт да, кыпкызыл боек чыгара турган гүл бар, зафаран деп, ошол гүлдүн түсүндөй болгон каны агып келет дейт. Варриху карихил миск, жана анын жыты болсо мисктин жытындай болот дейт да, аябай буркурап турат дейт, сонун болуп. Андан кийин айтат пайгамбарыбыз, Амр ибн Жамухту Абдуллах ибн Амр менен бирге көмгүлөө дейт. Факат кана мутахаббайни мутасафияйни фид дунья. Абдуллах ибн Амр менен экөө аябай бири-бирин жакшы көрөт болчу, жакшы достор болчу экөө дейт да. Радиаллаху ан Амр ибн Жамух ва асхабихи мин шухадаи Ухудин ва наввара лахум фи кубурихим. Амр ибн Жамухтан жана башка бардык сахабалардан, жана Ухуд согушундагы шейит болгондордон, бардык сахабалардан, ошондой эле бардык мусулмандардан, баарыбыздан Аллах Таала разы болгон болсун. Субханакаллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух.